Assalamu alaikum ардактуу Ошкор YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, биздин катталуучулар, жылкы сүйүүчүлөр, саяпкер чабандестер. Биз бүгүн Кара суудан чыгарылышыбызды улантабыз. Тактап айтканда Кызыл Кыштак айылында Дастандан дагы бир жакшы, мына жоон жолпу келген бир жакшы ат сатууга чыкмакчы. Кандай ат болду, Дастан маалыматты берет. Бизден алыстабаңыздар, атты байкаңыздар, туугандар. Жаш кандай мүнөздөмөсүн Дастандан сурап сиздерге жеткирип өтөбүз. Дастан, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Келдик, ден соол жакшы, жакшыбы Дастан? Өзүңдө бир жоон жолпу келген бир жакшы ат сатууга чыгат экен, э? Кудай кааласа чыгат. Бул эми кара туяк, кара жалат экен жаныбар. Аттын маалыматыны көрүүчүлөргө жеткирип өтсөк, аттын жашынан баштай берели. Жаш канчада? Жашы 2 асы. 2 асы, 5 жаш. Жашта жаш экен, э? Ой 1.55. 1.55'tin тегере экен. Башка убактарда бир жакшы, мына көкүрөктүү өтө калың ат палбан. көрүнөт. Мал туягында кичине ширам отурабы? Ооба, тебеленген, улактарда тебеленген шыраңдар. Улактарда тебеленгенби? Улакка чабылып жүргөн атпы бул? Улагы өтө ишеничтүү, Кудай кааласа. Ишеничтүүбү? Ким алып чабып ойнаса да рахмат айта жыргайт. Кыргыз жылкысы эле, э? Аз да өзүнүн бесине кыргыз жылкы. Анда калың жылкы экен, э, жаныбар? Өзүнүн этин дагы ташабайт. Улактан кийин эле кайра оңол болот тез эле. Улактан кийин дагы эме болбойбу? Баягындай кыйналып өзүнүн этин таштабайт. Этин ташабайт. Тээп тиштеп жаман өнөрү жок, а доктор. Минсең өзгөрөт, түшсөң эшекте. Мына сорулары дагы чапкакта мына эттен да көрүңүздөр. Жоон жакшы ат издегендерге. Кайманаты кандай эми аттын? Кайманаты бойка. Бойка. Өңгө окшогон үчүн бойка деп коет. Анандай бойкага окшоп эме болгон үчүнбү? Ошого окшоп туруп. Түсү дагы жакшы ошого. Эми бойканын көрүүчүлөргө эмнелерин көрсөтөбүз, Дастан? Чупаганын көргөзөбүз. Бурулгандар буруларын көргөзөбүз. Буруларын көрсөтөбүз. Болгон эмесин атка тиешелүү эмелерин көрсөтөбүз, а? Улак болсо чабып көрүп пул санасыз. Чабып көрүп, улактын үстүндө акча санаса болот демек. Улак барып туруп эшеде пул санаса болот. Улагы тамай, ат жакпаса кете берет. Тарыныш жок. Улагынан айыбы жок улак. Анда бир рахмат айтат алсын ким алса да. Ким алса да рахматын айтып чапчып атпы. Бир скоросттарыны, бир буроолоруну, жылоолоруну бир көрсөтүп коюш Дастананда. Мына атты өзүңүздөр көрүп, мына скорост. Автомат го бу жанына. Ордунан алды, камчысыз эле. Кайтарып турабыз да кое берсе керек. Мына скоросту эми байкаңыздар туугандар. Мына скоросту көрүп турасыздар өзүңүздөр. Күлүк курчат издегендерге мына скорост. Башында таштабайт экен, өзүңүздөр көрүп тургандай эле. Куйрукту да тик көтөрүп жүгүргөн ат экен. Бойка кайманатындагы. Каксаң өзгөрүп болот го жаныбар. Жылоо эм. Мынакей. Камчы иштебейт окшойт атка. Камчынын кереги жок. Мына. Жалага кириши, чыгышы. Улак көтөрүлгөн этият болсо анчам адам сыкылат болсо да. Булоо Өтө катык чыгат. өтө резкий кетет экен. Яладан какканыңды эле. Яладан чыкканда айып жок, киргенде да айып жок. Эч айыбы жок аттын. Жок, жок. Балдарга, жаш балдарга кандай эми? Болашакка жок. Мына тегерениш эле. Мына скорост. Өзүңүздөр баа бериңиздер туугандар. Көңүлүңүздөргө туура келип жакса байланышып бересиздер Дастан менен. Узда элпе экен, э? Тартсаң, токтоп атат. Эми кайтарчы Дастан. Сонда мындай куйрукту дагы, башты дагы таштабайт экен, э, жаныбар? Башты көтөрүп чуркайт. Чуркаганда да. Эми бойканын баасын канча коесуң мунун? Бойканын баасы $3300. $3300. Ооба, кем болот кичине. Кудай кааласа айтылган сөз атылган о, улакта акча санаса болот. Улак болсо алып келип салып көрүп текшерип алсын. Улакта текшерип алса болот. Кирген чыкканда айыбы жок. Номерлериңи айтып өтсөң эми? 557 плюс 996 557 менен 83 83 99 83. 99 83 номерине байланышасыздар. WhatsApp'та кошоду. WhatsApp, Telegram бардыгы бар, а? Жолдору болот, Кудай кааласа өткөзүп беребиз. Кудай кааласа доставкалар болот коңшу мамлекеттерге. Болот. Анда Дастан соодага береке берсин. Биз ушуну менен чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз туугандар. Бойканы көрдүңүздөр.
Бойка жаккан болсо дастан менен байланыша бересиздер. Ар бириңиздерге ушундай аттарды миниш насып кылсын. Саламатта калыңыздар. Автомат экен жаныбар.